Айбек Алтынбековичте. Жаныбек Калканович, маалымат жакшы эмес. Бизди эч бир сүйүндүргөн жок, кубандырган жок. Мен мисалы үчүн мындай маалыматты, мындай докладты мен мындай колдой албайм да, негизи өзү. Эми бул жерде эмне үчүн дегенде биз суранган бир жуманын ичинде бере турган маалыматты бербесе, ал маалымат менен келбесе, кат жүзүндө бер десек, же келип бул комитеттин алдына келип же жолукпаса, же айтып койбосо мондой деп, жакшы эмес бул. Андан кийин бул жерде депутаттар айтып атат, мен айтып атам, долбоор көктөмдү айылында арис аркылуу жасалып, бир айдан суу чыкпай калды десе, кийинки депутатыбыз Талайбек Айтматовичка андай маалымат жок бизде деп, бул жакта мени жалганга чыгарып атат. Тимур мырза, сиз да долбоор координатор. 2001 жылы көктөмдү айылында 4 айылга суу бара турган силер аркылуу долбоор жасалган, бир айдан кийин чыкпай калып атат. Ал туура эмес болгон проекттери. Болбой калган, бирок кабыл алып койгон ошол убакта. Сиз антип бул жерде депутаттардын сөздөрүн жалганга чыгарбаңыз. Мен ал жерде жашайм, мен ошол деп болом. Мен айтып коеюн сизге. Кечиркос Уят болот андай жалганды сүйлөп, билип туруп маалыматты сүйлөңүз. Болсо билбесеңиз сүйлөбөңүз. Айбек Алтынбекович, неме катары киргизе кетейин, 24 айыл арис боюнча, арис түзүлгөндөн баштап 24 айылда гана иштегенбиз, Жалал Абад боюнча, таза суу боюнча. Базар Коргондо Ал долбоор боюнча угуп турсаңыз, ал долбоорду жасагандар сотко чейин барып, күнөөлүү деп табылып, бирок ошол суу кайра акча каражат каралбай калып кеткен ошол бойдон. Мен сиздерге айтып атам, ошону сиз андан көрө ошол маалымат тактаңыз, андан кийин мага жооп бериңиз. Бул жерде микрофон жандык, жок андай болгон эмес деп жооп бербей бул жерде. Жаныбек Калканович. Айбек Алтынбекович, кечиркос, арис 2003-жылы өзү түптөлгөн. Бул мен сизде анда 2003-жылы жасалып турганда. Анда мен жылынан адашып калышым мүмкүн. Мен сизге айтып атам. Жаныбек Калканович, бул жерде бул таза суу боюнча долбоорлорду сырттан алып атабыз акчаларды. Аябай миллиондогон доллар, евроларды алып атабыз да. Бул ишке ашырууда бир ишканалар бар да, осоолор. Бир калп айтпасам 10-дун тегерегинде эле. Булар бири менен бири сүйлөшүп, ошол долбоорлорду ишке ашырат бүгүнкү күндө. Бул маселе боюнча мына ар кандай проблемалар бар. Айтып атам мен 25 миллион сомдукту 2,5 миллионго чыгар депчи. Укук коргоо органдарына, урматтуу депутаттар, биз тапшырма берели. Текшерип чыгышсын. Биринчи долбоор кылгандан баштап текшерсин. Мына Талайбек Айтматович жогоруда да бир маселени көтөрүп кетти. Арсланбаптан келген Кызыл суу Чарбак айылдарына. Долбоордогудай болуп, проекттегидей болуп, биринчи суу чыкпай калган. Ага кошумча дагы долбоор менен суу чыгарып атасыздар кийин. Бирок ошондой нерселер бар, туура эмес нерселер. Андан кийин көп акча каражат колдонулат ал жерде. Аябай көп. Аны бир ошол 10-15 фирма сүйлөшүп алып гана бири менен бири, мына сиздер ошол жерде сиздер аларды билесиздер, ал бардыгын. Мен санаганда бир 12 эле болгон. Ушул эл аралык акчалар, донорлордон келген акчаларды бир 10-дон 12ге чейин гана мени бири менен бири жанагындай эме түзүп алышат го, консорциум түзүп алышып туруп эле, буну сен ут, кийинкини мен утайын, аны сен ут деп жасашат дагы. Ал долбоорлордун баалары аябай кымбат. Ал жерде коррупция бар, жок эмес. Аны укук коргоо органдары текшериш керек. Сөзсүз түрдө болуш керек аны. Анан Асан мырза, мен өткөндөгү тапшырма боюнча бир тапшырманы мага бир мен жогорку кеңештин депутаты, ушул комитеттин мүчөсүн тоготпогон мамлекет ишкананын жетекчисине бир чара көргүлө. Жаныбек Калканович. Ал бул тоготпогондук ал. Андан кийин жогоруда биз ар бир региондон шайланып келген депутатпыз да, но бирок биздин борбор шаарыбыз Чүй областында турат. Чүй областына 7 дубандын эли келип, ички миграция менен көптөгөн биздин ушул жерде шайлоочуларыбыз да жашайт. Ушул шаардын борборубуздан 1-2-3 километр, 4 километр болгон жерлерде суу жок болсо таза суу, бул уят болот. Ошон үчүн Жаныбек Калканович, мына сиздерге өттүбү, биринчилерден кезектен болуп ушу Чүй областындагы айылдарды биринчилерден суу менен камсыз кылуу сиздердин түздөн түз милдетиңиздер бул. Ошон үчүн муну чечимге дагы кошуп койсок, Данияр Эрмекович, укук органдарына биз тапшырма берсек, текшерип, ошол кайсыл фирмалар долбоор жасайт, булардын бардыгы бири менен бири сүйлөшүп алып, мамлекетке келген акчанын каражатын сол чөнтөк, оң чөнтөк кылып бүгүнкү күндө иштеп келишет.
долбоорлор жакшы эмес, жакшы ишке ашпай атат. Биз эгерде буну кууп жүрө бере турган болсок, биз анда 36-жыл эмес, 56-жылга чейин таза сууну бүтө албайбыз. Ошон үчүн чечимге ушу укук коргоо органдарына сөз турун тапшырма берип, Жаныбек Калканович, мен жогоруда биринчи сөзүмдүн башында айттым. Мамлекетте бардык тараптарда тартипке келип отурат. Бирок ушу таза суу боюнча дагы тартипке келтириш керекпиз. Тартипке келтиришибиз керек. Ошон үчүн чечимге кошпойсуздар. Рахмат сиздерге. Рахмат. Кийинки сөз чечимге сунуш берүү боюнча депутат Нурматова Надира Азимовна берилет. Рахмат. Данияр Эрмекович, мен жогоруда өтө көп сөздөр жөнүндө айттым. Ошол айтылган сөздөрдүн бардыгы көйгөй боюнча калып аткан үчүн ошол сөздөрдү айтышка мажбур болдум да. Чечимдин токтомго мына Ноокат районундагы маселе боюнча Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы боюнча биздин Ноокат шаарындагы 2017-жылы киргизилген долбоордун аткарылышы боюнча толук кандуу маалыматты себепкерлерин аныктап, бүгүнкү күндө канча эмне себептен 7-8 жылдан бери ушул маселе иш жүзүнө ашпай жүрөт, ошого жоопкерчиликти токтомго киргизсек, конкреттүү түрдө өзүнчө бир пункт мененчи. Себеби ал жерде өтө чоң проекти да. Проект өзү чоң. Анан каражат берген адамдарга биз рахматтан башка нерсе айтпашыбыз керек. Алар мыйзам бузбаган үчүн штраф талап кылып атат да. Ошондуктан бул жерде ким күнөөлүү болсо ошол маселе боюнча. Анан кийин мына жана раскладка боюнча. Раскладканын каркасын даярдап келдиңер да, бул жерден ала турган эч нерсе жок да. Болгон эле кайсыл айылда таза суу менен толук камсыз болгон, кайсыл айылда таза суу менен камсыз болгон эмес деген гана графадан гана маалымат алынат, а калгандары боюнча маалымат жок да. Ушул эле раскладканын ичине аныктап тактап кошуп койсоңор болот да, цифраларды. Кайсыл таза суу менен камсыз болгондордуку кайсы проектинин негизинде кайсы жылы камсыз болгон канча суммада. Бүгүнкү күндө иштеп атабы, таза суу менен камсыз болгон иш жүзүндө элди суу менен камсыз иштеп атабы, иштеген жокпу? Ошондой графаларды кылып, мына жерде ашыкча нерселердин баарын жок кылып эле, ушул графаны толугу менен кайрадан иштеп чыгуу жагын, алынган каражаттар менен иштөө жумшалган каражаттарды кайсы жака жумшалган, бүгүнкү күндө жеринен сверка кылып туруп, салыштырып, чындап эле иштеп атабы, иштеген жокпу? Ошол мезгилде анан реалдуу жашоодогу аткарылган каражаттын суммасы менен бөлүнгөн каражаттын суммасы анан суу менен камсыз болгондугу боюнча так 3 цифра бизге керек да. Ушуну протоколго формулировка кылып туруп киргизсеңер, эме түшүндүң да, Дамир. Ошондой кылып карасаңыз. Анан кийин бул кайрадан биз июнь айынын биринчи жумасында кайра угайлык ушул маселеничи эмеге кетердин алдында. Жетишпей калабы? Жетишпесе жеринде сверка кылганга убакыт керек. Анда сентябрдын 2-нчи жумасында коёйлук. Ошол числону коёйлун да. Ошондо кеңири убакыт болот. Сентябрь айы турай болобу силерге? Болот, эмне деген азыр курулуш жумуштары көп. Жок, бул жерде бизде курулуш жумуштары бар да, жай ичичи, ошондо сентябрга жетет. Атайын сурап койдук, эртең аз болду мөөнөт дебесин. Өздөрү макулдук берди. Сентябрь айына толук кандуу конкреттүү түрдө убакыт берели. Толук кандуу болбойт, ачык айтайын. Анткени кээ бир учурларда жок болгон архивдердин материалдары жок. Ошолорду калып калышы мүмкүн, бирок Жок, ал маселе боюнча, Жаныбек Калканович, ал маселе боюнча мына силерге өткөнүгө 1 жыл болду да. 1 жыл, 1,5 жыл болду силерге өткөнүгөчү.